Коронавирус пандемиясы башка өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да бир катар ири долбоорлордун жүрүшүнө таасир этти. Мындан өлкөнүн жол тармагы да жабыркап, курулуштардын убактысы узарды. Бирок оңдоп түзөө иштери кайрадан уланып, азыр улуттук долбоорлор четинен жандана баштады. Маселен, быйыл Бишкек-Ош жолундагы Жалал-Абад маданият бөлүгүн толук бүткөрүү планы турат. Анын курулушу өткөн жылы башталган жана азыркы учурда жумуштар баардык санитардык эреже талаптарды аткаруу менен жүрүп жатат. Ушул тапта 544-чакырымда асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Ал Базар Коргон районунан тартып, Сузак районунун айланма жолуна чейин. Аралыгы 20 чакырым. Как вы видите, что у нас Буга чейин жер иштерин, көпүрөк курулуштарын жасадык. Азыр эми алгачкы асфальт басуу ишин баштадык. Жумуш күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Бул арада 558-чакырымда асфальт төшөө иштерине даярдык көрүлүүдө. Жалал-Абад маданият жолунун жалпы узундугу 67 чакырымды түзөт. Негизи бул эми жолдун конструкциясын айтсам, бул бир топ катмарлардан турат. Жолдун конструкциясы 59 сантиметр өзү. Азыркы салып аткандын түйүндөгүсү 22 сантиметр, анан кийин бул өзү дагы 22 сантиметр. Анан кийин 2 слой асфальт кетет. Коронавирус пандемиясы жол курулуштарына да өз таасирин тийгизди. Графиктен бир аз артта калуу бар. Бирок жол куруучу компания жумушту өз убагында бүтүрүүнү убадалап жатат. Келишим боюнча реконструкция иштери 2022 жылы бүтүшү керек. Курулуштун жалпы сметалык суммасы $64 миллион. Жалал-Абад маданият жолун кеңейтүү үчүн ага тоскоолдук жараткан баардык курулуштар түрттүрүлдү. Мындай 536 имарат аныкталган. Ээлерине болсо кененте төлөнүп берилет. Долбоорго ылайык калктуу конуштардагы аймактарда 40 чакырым жерге жарыктандыруу коюлуп, жана тротуар төшөлмөкчү. Жол жээгине болсо 36 000 бактарак отургузулат. Ошондой эле үнөмдөлгөн каражатка Бишкек-Нарын Торугат трассасы толук жасалат. Азыркы учурда негизги жумуштары бүткөрүлгөн. Мындан сырткары Талас-Тараз Суу-Самыр жолунун 3-фазасы аяктоо алдында турат. Бул жылы балыкчы Чолпон ата Корумду жолунун калган 27 чакырымы да курулуп бүтмөкчү. Мындан сырткары Ош-Баткен-Исфана трассасын асфальттоо иштери жүрүп, көпүрөлөр курулууда. Ал эми ири долбоорлордон түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушуна өзгөчө көңүл бурулууда. Жолдун басымдуу бөлүгүнө асфальт басылган. Биринчи фазада 115 чакырым бүткөрүлүп, 3800 метр туннелдин 2794 метри курулду. Долбоордун экинчи фазасында 73 чакырымга асфальт төшөлдү. Жана 1,5 чакырымдан болгон 2 эстакадалык көпүрө курулуп бүтүп калды. Азыр пандемияга байланыштуу чет элдик адистердин өлкөгө келүүсү көйгөй жаратууда. 12 июнда Кыргызстанга түндүк-түштүк жолун салуу боюнча 139 специалисттер келди. Алар сразу же келгенден кийин алгоритмге карата ошо жанагы жумгалдагы базага жайлаганышты 14 күн карантинге. Азыр карантин бүтүп, кээ бир специалисттер ушу түндүк-түштүк жолдогу 2 эстакадалык көпүрө салынып атат, ал жерде иштеп жатышат. Адан сырткары ушу жанагы ал жакта туннель салынып аткан. Ал жерде да атайын азыр даярдоо иштери жүрүп атат, ошо туннелди да иштетүүгө. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу бүткөндөн кийин Кара Кече көмүр Макмал алтын кенине жана Тогуз Торо кесине тоскоолдуксуз барууга шарт түзүлөт. Автотрасса өтүп жаткан Сузак, Тогуз Торо, Жумгал жана Кочкор райондоруна социалдык экономикалык өнүгүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Учурда Бишкек-Кара Балта жолунун курулушу да уланууда. Негизги жумуштар бүткөрүлдү. Оңдоп түзөө иштери Беловодск жана Сокулук айылдарынын тушунда жүргүзүлүп жатат. Жалпы 38 чакырым жол курулду. Учурда дагы 8 чакырымды куруу милдети турат. Азыркы учурда бул тилкеде асфальт төшөөгө даярдык көрүлүп жатат. Сокулукта азыр жолдун тегерек четиндеги жумуштар калды. Беловодскийде болсо жакынкы күндөрү жер алдындагы өтмөктөрдү куруу иштери башталмакчы. Эл аралык маанидеги жолдордон сырткары ички жолдордун курулушу да уланууда. Аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында президент жыл сайын ар бир райондун борборунда 3 чакырымдан жол куруп туруу тапшырмасын койгон. 2018 жылы транспорт министрлиги республикалык бюджеттин эсебинен 251 чакырым жолду оңдогон. Анын ичинен 100 чакырымы ички райондук борборлордогу жолдор. Өткөн жылы болсо Кыргызстанда 337 чакырым жол оңдолсо, 150 чакырымы ички жана район жолдору. Бул жылы дагы министрлик тарабынан мына ушундай эле план коюлган. Азыр бюджеттин тартыштыгына карашта кичине коррективалар киргизилди, бирок кандайдыр бир келечекте ошо каржылоо маселелери чечилип, анан кайта жолдорду кармоо, содержание деп коебуз, ошо жумуштар аткарылып атат. Кээ бир жерлерде ямочный ремонт деп коебуз, баягы жолдорду
тешиктердин төшөө жумуштары болуп атат. Мен ойлойм ички жолдорго да атайын көңүл бурулуп, быйыл ушу каржы маселелери чечилип калса, жумуштар аткарылат. Адистер акыркы жылдары жол курулуштарына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгилешет. Ошол эле учурда курулуп жаткан жолдордун сапатына жана андан кийинки камсыздоо иштеринин маанилүүлүгүн эске салышты. Бүгүн салган эртең бузулбаш үчүн ошонусу күнүнкү кароо болуш керек. Ошон үчүн мынакей Азиатский банктагы 3 участкага осы киргиздирип койгон компания контракт ориентирован на результат дегендей. Ошол сен канча жамаатчы кылганга эмес, ошол жол так жакшы тура турган болсо ошонго эле төлөнөт дегендей кылыпчы. Ошондой болсо 3 проект бар. Ошол жол бүткөндөн кийин дагы 5 жылдын ичинде ошол карала турган. Өлкөнүн аймактарында жүрүп жаткан стратегиялык маанидеги жолдордун курулушу экономиканы көтөрүүгө, ошондой эле жарандардын жашоосуна түздөн түз таасир этет. Андыктан бул багыт мамлекетти өнүктүрүү саясатынын артыкчылыктуу багыты катары кабыл алынган. Самат Асипов, Айжан Нурбекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.